Скиф жана скифтер, сактар, ал кыргыздар деп айтса болобу? Тянь-Шанда сактар жашаган, бирок Тянь-Шандагы кыргыздар жанагындай ак жумал, анан кийин көздөрү көк, чачы сары, кызгылтым сары болгондуктан ошондой деп жазганда, Ошол аржан 1, аржан 2 кайсы доорунда пайда болгон? ошол булар как раз жанагы тагар маданияты учуруда, мына 8-кылымдан 3-кылымга чейин бул сактардын доору мына ошол доорду камтыйт да. Присыкуляда табылган алтын адам, золотой человек. Андан кийин Тувада музейде болуп турган золотой человек Сибирден баштап Тянь-Шаньга чейин бир эле эл болгон. Андрон маданиятындагы уруулар Сарбагыш менен Бугус көлдө, мына кеминде карасаңыз, бул жерде да Барсбек Каган өлгөндөн кийин бир 40 жылдай саясатта жок болот. Кээ бирлөр алып сол тепекти Манас болгон дешет. Манастын прототиби бул Барсбек Каган деп айтсак болот. Тан империясынын императору аябай көп кат жазды Кыргыз Каганга. Биз бир тууганбыз. Аны өзүнүн кызына үйлөнтүп, анан Лилин келет дагы ошол кыргыздарды башкарып калат. Актоонун жанында турат деп жазылып турат да. Актоонун жергиликтүү элдин тилинде дагы бир аты бар. Бул Аргутак деген. Аргу бул скиф сөзү дейт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү коногубуз тарых илимдеринин кандидаты, доцент Табылдай Акеров. Кош келипсиз. Саламатсыздар. Бүгүнкү темабыз түрк жана монгол доорунда кыргыз тарыхы. Бирок ага чейин биздин цивилизациябыз скиф жана сак доорунда болгон. Скиф жана скифтер, сактар, ал кыргыздар деп айтса болобу? Мен өзүмдүн изилдөөмдө буга дагы көңүл бурдум. Себеп дегенде, билесиздер, бул жерде Тянь-Шанда сактар жашаган, ал эми Кытай булактарында болсо кыргыздарды эки жерден белгилешет да. Бирөө Енисейде бир бөлүк, экинчи бөлүк Тянь-Шанда деп көрсөтүлгөн да булакта. Бирок Тянь-Шандагы кыргыздар жазылып турат да, ушул эмеде Хами, Чыгыш Түркстандагы Хами шаарынан жакыныраак Карашар шаарынын түндүгүрөөк жагында Актоонун жанында турат деп жазылып турат да. Анан бүт тарыхчылар ошол кыргыздар жөнүндө жазганда, ошол кыргыздарды Актоонун жанында деп шилтеме бере беришкен да. Анан мен Бичүринди алып, ал ошол Кытай булагын изилдеп которгон киши да. Анан алып туруп кайра окуп чыктым да. Окушам, ошол жерде Актоонун жанында жашайт деген жерде ылдый жагына комментарий бериптир да. Анан комментарийде мынтип жазылып турат: Актоонун жергиликтүү элдин тилинде дагы бир аты бар дейт да. Ал тиги кытайлар болсо аны Байшан тоосу деп жазып турат да. Орустар Актоо деп которуп алган. Белые горы. Анан ошону окусам жазылып турат: анын аты дейт жергиликтүү тилде Аргутак деп аталат дейт да. Бул Аргутак деген аябагандай жанагы капчыгайга тилинген, капчыгайы көп тоо дейт да. Аргу деген сөз бул эми капчыгай, мындай Зуев окумуштуулар капчыгай деп айтып атат да. Бирок булар айтат эми Аргу бул скиф сөзү дейт. Түрк сөзү эмес, скифтерден түрккө өткөн сөз деп турат да. Махмуд Кашгариде да Аргу деген область бар да. Анда да ал жазып атат: Аргу областы бул капчыгай деп жазып атат да. Анан мен дароо эле ойлоп калдым да, демек кыргыздар Аргутактын жанында турса, анда ошол жерде андан мурда турган эл сактар, тиграхауттар, демек алар кыргыздар болуп атпайбы? Анткени алар дагы жанагындай мындай шуштугуй калпак кийип атпайбы, окшош. Дедим да, анан ошону карай баштадым. Кантип анда мүмкүн болушу мүмкүн? Мындай Енисейге каяктан кетип калышы мүмкүн? Эмне болушу мүмкүн деп окумуштуулардын китептерин баарын
баягы изилдей баштадым. Анан Членова деген археолог, илимдин доктору ошол жазып атат, кыргызда сактар 518-519 жылы биздин заманга чейин Дарий менен согушкан дейт да. Дарий менен согушуп 2 жолу жеңилип калат дагы. Анан ошондо Дарийге баш ийгиси келбеген сактар бөлүнүп Энисейге көчүп кеткен деп турат да. Анан дароо эле демек баягы кыргыздар менен баягы сактардын түздөн түз байланышы болгон экен деп анан этноним кыргызды карадым да, ушу канчалык туура келет сактарга депчи. Анан жана аргутактын аргу деген бөлүгү бул баягы капчыгай болуп атпайбы. Анан түрк элдеринин тилдеринен карадым. Капчыгай деген сөз мындай кыргыз деген сөзгө канчалык жакын болобу экен, барбы экен деп. Анан тубалыктарда капчыгайды кыза дейт экен да. Кыза. Мындайча айтканда кыргыз деген сөздүн кыз бөлүгүн ошо капчыгайга койсок болот, а кыр бөлүгү бул жөн эле тоода. Тоолу капчыгай деген сөз болуп калып атат да. Анда мындайча айтканда жана тоо койнунда жашаган эл деп айтып атпайбызбы? Же болбосо тоолу капчыгайда жашаган эл деп айтып атпайбызбы? Мына ошол атты демек кыргыздар же болбосо сактар алып жүрүшү мүмкүн болуп атат да. Анан ошол сактар тиги Энисейге көчкөндө алар дагы ошол кыргыз деген этнонимди алып кетиши мүмкүн деп ушундай негизде мындай сактар менен кыргыздардын мындай бири-бирине байланышы бар экендигин далилдегенге аракет кылдым да. Анан дагы бир башка бир эмеси бул сактар ал жакка келгенде ал жерде жаңы культура пайда болот да. Жаңы маданият пайда болуп, анан аны тагар маданияты деп илимге кирген да. Анан ошол алар болсо жер иштеткен да. Жер иштеткен эл. Анан кийин ошондуктан окумуштуулардын баары тең эми Сибирде кайсы эл жер иштетмек эле? Анан кийин алар түштүктөн ким көчүп келди болду экен жер иштеткенге деп баары аракет кылган изилдепчи. Ана биринчи Членова сактарды көчүрүп барып атат. Экинчиси ошол Кызыласов деле, башка окумуштуулар деле ушул Тянь-Шандагы уруулардан издеген да. Анан баары эле ошол сактарга жакын Тохар, Аси урууларын көрүп, ушулар көчүп келген болушу мүмкүн деп ошондой жаза беришкен да. Анан ошондуктан мен мындай жаздым. Демек бул сактар эле, кимиси кандай жазбасын, сактар эле Тянь-Шанда жашаган, бирок чын эле Дарийден жеңилгенден ал жакка көчүп барганда, бирок алар бияктан жер иштеткен дагы уруктарды ала кеткен. Мисалы үчүн түштүктөгү сактарды Хаума Варга деген да алар жер иштеткен. Ошондой бир бөлүгү кошо кеткен да. Анан ошол терке барганда жер иштеткен эл Энисейде пайда болгон дагы. Анан алар башкалардан айырмаланып ошо жер иштетип, анан малчылыкты дагы унутпай кошо ала жүрүшкөн. Бирок кыргыз деп аталышкан деп ошондой негизде өрдүм да. Ошондо кыргыздар биякта да жана Кытай булагында жазгандай эки жакта тең жашаган эл болуп калып атат да. Анан деги эле ошол эгерде кыргыздар тоо койнунда же болбосо тоо капчыгайларында жашаган эл болсо, анда бул Тянь-Шанда эле эмес, Саян Алтайда, Кавказда дагы ошондой эле жерлер да. Анан ошого ушул тоолуу чөлкөмдөрдө жашаган эл кыргыз деп өзүн атаган десек болот деп жаздым да. Себеп дегенде Түндүк Кавказда жанагы Аргунская ущелье деп атпайбы, ал дагы ошо аргу деген сөздөн болуп атат да. Ошондуктан ушундай деп баягы тыянакка келдим. Себеп дегенде азыр Энисей кыргыздардын гени жанагы Андрон маданиятындагы коло доорундагы элдердин гени болуп чыгып атат да. R1, A1. Алар болсо
Афанасьев маданиятындагы элдер көргөн. Афанасьев маданиятындагы элден тиги эмеге тагар маданиятына түшүп атат да. Ошол эле ген. Андан кийин таштык, мындайча айтканда, бул жалпы археологдор баардыгы тең макул болушкан. Бул Энисей кыргыздардын маданияты да. Мындайча айтканда, ошол ген эми биздин кыргыздардын, Теңир тоодогу кыргыздардын гени болуп атат да. Окумуштуулар далилдеди муну. Биздин генибизде Энисей кыргыздарынын 63% гени бар да. Генин алып жүрөбүз да биз. Ошон кээ бир окумуштуулар айтат, 63дөн 68%га чейин кыргыздардын генинде Энисей кыргыздарынын гени бар деп атат да. Мындайча айтканда, бул бир эле эл тияка анан бияка көчүп жүргөндүгүн көрсөтүп калып атат да. Биз жанагы Кыпчак же башка же моңгол деп бизди айтышка бүгүн мүмкүн эмес болуп калды да. Бишкекке акыры жылуу кооз жаз келди. Эми кечинде сейилдеп, баарлашып, ысык чайдын ордуна муздак суусундуктарды ичкенге эң ылайыктуу мезгил. Куликовдо болсо суусундуктардын түрү абдан көп. Лимонаддар, смузилер, коктейлдер, бабл шейкерлер жана башка көптөгөн даамдар бар. Сунуштайм. Белгилүү казак илимпоз, ДНК изилдеген илимпоз Жаксылык Сабитов өзү айткан, Аржан 1, Аржан 2 деген захоронение бар Алтайда. Ошол кыргыздар ошол захоронениянын түз тукуму болот да деп айтылган. Ошол Аржан 1, Аржан 2 кайсы доорунда пайда болгон? Ошол булар как раз жанагы тагар маданияты учуруда, мына 8-кылымдан 3-кылымга чейин бул сактардын доору. Мына ошол доорду камтыйт да. Мен дагы Аржан 1ге да бардым, Аржан 2ге да бардым. Аябай алыс экен, тим эле жөө бардык. Анан кызыктуудай, аябагандай кең тала, бир моундай чүй өрөөнүндөгүдөй жер да, эч ким жок, каңгыраган бир тала, окумуштуудай сонун жер экен. Бирок алардын ДНКсы дагы, ошол жердеги баягы көмүлгөн адамдардын ДНКсы дагы ошол Энисей кыргыздардын ДНКсы, R1 биздин ДНК болуп чыгып атат да. Мындайча айтканда, сактар менен биз эки негизде, мисалы үчүн жана Дарейден көчүп кеткен сактар жагында мындай жакындык көрүнүп атат. Экинчиси, ДНК аркылуу дагы биз мындай өтө жакын элдерден экенибиз көрүнүп атат. Мындан башка дагы бир кызыктуу нерсе, мындай жөн сөз менен айтканда, мисалы үчүн жанагы Аржан 1 жайгашкан жерде андан бери эле жерде жанагы кыргыздар жашаганда, кыргыздардын жана улуу дөөлөттүк доорунда ханнын тактысы ошол жерде турган. Или тал деп коет, мына Улукхемдин тегереги да бул. Мына ошол жерде турат, жакын. Анан экинчиси болсо, бул андан берирээк жана Кыргыз Нур көлү бар го, Батыш Монголияда. Ошол тарапка жакын келгенде, Купсунурга жакын жанагы Хандагайты деген дагы бир мындай айыл бар. Ошого жакын жерде дагы Сагылы деген баягы мындай баягы тала бар да. Тала бар. Ошол талаада дагы жанагы Аржан 1, Аржан 2де сактардын кандары коюлган да, өлүктөрүчү. Ана ошол жерде дагы баягы Сагаит деген баягы уруктар жашаган. Чыңгызхан дооруна чейин улуу дөөлөттүк доорунда ошол жерлерде жашаганда Сагаит.
Анан кийин Муңгуш деген бир тубалык окумушту. Ушу сагаиттер бул сактар болушу мүмкүн деп Аржан 1, Аржан 2 менен мындай салыштырып жазганда, а мен болсо мындай деп жаздым да, бул сагаиттер туура. Сагаиттер бул жанагы Муңгушта жазып атат да, эме сак деген сөз бул багыш болушу мүмкүн депчи, лось деп жазып атат да. Анан мен дагы ошону карап көрдүм башка окумуштууларда. Жанагы сактардын мүрзөлөрүн касканда чын эле жанагы багыштын сүрөтү чыгат экен да. Анан ошондуктан мен жаздым, мына Миңсу өрөөнүндө жанагы Булантак деген жер бар да, тоо. Ошол Булантак деген тоого, булан деген да багыш, ошол тоонун алдына келип жанагы хакастардын сагай урусу аябай баягы Кудайга жалынат экен да, ошол жерден ар кандай бир мындай диний ритуалдарды жасап, сыйынып баягы Теңиргечи ошондой кылышат экен да. Анын сагай деген демек булан так тоосуна же болбосо багыш тоосуна сыйынып аткандан, демек чын эле сагай деген сөз же сак деген сөз бул багыш деп. Анан ошол Булантактан жана Кандагайты деген жерге келгенде, Кандагайты деген сөздүн мааниси моңгол тилинде багыш экен да. Мен ошол тубага барганда элден сурадым да, ушу Кандагайты деген сөздүн дагы башка бир аты болгон эмес беле? Кандай силерде дагы бул моңгол аты болуп атпайбы десем, алар айтат, Кандагайты деген сөздүн байыркы аты Буланык дейт. Дагы багыш экен да. Монголдор келип аны Кандагайты деп атап алышкан дейт. Мындайча айтканда, сак деген сөз чын эле багыш болуп чыгып атат да. Анан жанагы сактардын мүрзөлөрүнүн тегерегинде болгондуктан биз ошол кыргыздар чын эле баягы сактардын тукуму экенибиз мындай анык болуп атат да. Себептен де кыргыздын ичинде мына сары багыш, кара багыш, кызыл багыш, бостон багыш деп бир ондой уруу, чоң уруудан бир 5-6, анан майда уруудан бир 3-4 да кездешет да. Демек ошол бир чоң эле эл, группа Тянь-Шаньга келип, Тянь-Шаньдан кайра тияка жанагы көчүп Энисейге көчүп, ушундай бир 2-3 жолу ошондой көчүү болгондой көрүнүп атат да. Анан мен мындай карадым да, бул кандайча ушундай болушу мүмкүн. Анан карасам, көрсө жана хундар келип кыргыздарды чаап атпайбы? 201-жылы биздин заманга чейин Мадайшаньюй келип чапканда, ошондо алар Батыш Монголияны жаап алган да, бүт элепчи. Мына ошондо жанагы Алтай менен Тянь-Шаньдын ортосу жабылат экен дагы. Анан кыргыздар экиге бөлүнүп, бияк Тянь-Шандык, тияк Энисейлик болуп, экиге бөлүнүп, бири-бирине катыша албай калган экен да. Себептен де жанагы Батыш Монголиядан, Тугадан бери келгенде эле мына Алтайга ыртышка чыгат экен да. Ыртыштан анан дароо эле мына Тянь-Шаньга өтүп кетсе болот экен. Себептен де ортосунда жанагы тоолор да ортосунда жанагы Джунгарские ворота деп атпайбы? Бир кичинекей жер бар, ошол жерден өтүп кетсе болот. Мына ошол жер жабылып калат экен да, басып алганда. Анан экинчи жолу баягы эметкенде, жабылганда бул жер, бул жунгарлар учурунда жабылыптыр да. Себептен де жунгарлар келип туруп дал ошол жерди ээлеп жаап салыптыр да. Кыргыздарды тияка бияка да өткөрбөй. Бирок дал ошол маалда жунгарлар жапканда, жунгарлардын ичинде 4 чоң уруудан турган да аларчы. Бир уруусу кыргыз болгон да. Кыргыздардын бир бөлүгү ошол жака кирип турган. Анан ошолор Энисейге кетпей, тескерисинче Тянь-Шаньга өтүп кетишкен да. Себептен де жанагы эменин, ошо кыргыздардын башчысы өзүнүн эмесин, кызын Хами шаарынын эмесине берет, жана башкаруучусуна күйөөгө берет да. Анан тиги иниси
кыргыздарды башкарып турган болот, Акбарчын деген. Анан ал айтат да, биз анда тиги Хаминдин тегерегине барып отуруктайбыз деп. Анан тиги жездеси да алда макул болот, себептен де бул көчмөндөр шаарды кайтарганга жакшы да, күч, курал баары бар аларда. Анан ошо макул болот да, анан алар келип туруп ошол тегерекке жайгашканда, бирок бияктан дагы, биякта Чяньшандык кыргыздар бар. Муну жанагы биздин окумуштуулар бар, Санкт-Петербургдук Кычанов деген, анан бизде Талайбек Бейшеналиев деген окумуштуу бар, Кытай тилин аябай жакшы билген. Ошолор Кытай булактарынан тапкан. Биякта да бир кыргыздын бир бөлүгү болгон да. Анан ошолор бири-бири менен сүйлөшүп, акырындык менен жакындашып, анан экөө биригет дагы, мындайча айтканда, баягы Тяньшанда тигилер отурукташып калган да. Мына ошондой болгондо, мындай дайыма кыргыздар же бул жакка өтүп, же тиги жакка өтүп турган эл катары көрсөк болуп атат да. Анан мен мында дагы тактап, мындай ойду такташ үчүн мындай кантип келиши мүмкүн депчи. Анан жана 17-кылымда Ибн Вали деген баягы тарыхчы болгон, ошол жазып атат да, кыргыздарды ал айтат, бул Селенгада жашайт дейт. Кыргыздарчы Селенгада жашайт дейт. Анан кайсы бир учурда булар кыйынчылык болуп, анан бир 12 миңдей баягы эл башкаруучусу менен баягы ал жактан чыгып, көчүп отуруп, мынау Тоолу Бадахшанга чейин көчүп келди дейт да. Анан ошол жердин башчысы менен сүйлөшүп, анан аларга жер берди дейт да. Жер берип, анан ошол жакта отурукташып кал деп, жана жунгарлар менен кыргыздар согушуп аткан учурда ошону көрсөтүп атат. Мындайча айтканда, баягы мындай, биз эгерде кыргыздар ушинтип тияка өтүп, бияка өтүп турган десек, баягы эл түшүнбөшү мүмкүн да, кантип ушу килеген чоң эл тияка бир өтүп, бияка бир жок, бир 10 миң, 20 миң киши бир маалда баягы акырын баягы ордунан көчүп бияка өтүп кетиши мүмкүн, же бияктан жанагы сактарга окшоп баягы душман келгендечи, коркунучтуу болганда алар деле өтө көп эмес болушу мүмкүн, бир 20 миңби, канча миң аяка өтүп кетиши мүмкүн да. Мына ошондой негизде баягы көчүп бир региондон экинчи регионго өтүп турган десек болот экен да. Демек, палеогенетика боюнча, тарых боюнча дагы эле Виктор Козодойдун баракчасында бир постту көрдүм. Ал жакта баягы Присыкуляда табылган алтын адам, золотой человек. Андан кийин Тувада музейде болуп турган золотой человек так бирдей эле. Кийими, көмүштөрү баары бирдей эле. Демек, ошол доордо бул цивилизация Сибирден баштап Чяньшаньга чейин бир эле эл болгон. Туурабы? Мындай да, жанагы Андрон маданиятындагы уруулар бул Энисейде да, анан Чяньшанда да турганда, анан бирок жана перстер келип биякта сыкканда, баягы кырып эметкенде, мына булардын бир бөлүгү, булар да эр один, тигилер да эр один да, булардын бир бөлүгү тияка өтүп барган, бирок булар Ферганага жакын болгондуктан булар жер иштеткенин да билген да. Ошондуктан анан тиякта да жер иштетиле баштаган да. Дагы бир кызыгы, карабайсызбы? Бул жерде Чяньшанда тиякта жанагы Аржан 1, Аржан 2 деп ана Миңсу ойдуңунда жашап атпайбы? Эми бул жерде деле карасаңыз, бул жерде да мына сактардын эң көп жашаган жерлери мына Ысык көл, көрстөндөр көп, туурабы? Хан көрстөндөрү. Ысык көл, анан Чүй. Азыр деле карасаңыз, мына Сарбагыш менен Бугу Ысык көлдө баягы эле тотемдик аттагы уруктар. Сарбагыш менен Бугу Ысык көлдө, мына Кеминде карасаңыз, бул жерде да сарбагыштар жашап атат. Болгондо дагы Кемин деп аталып атпайбы?
А тиги жакта дагы Енисейди кыргыздар кем деген, Енисей деген эмес. ооба. Көрүсүзбү, аябагандай даже мындай Аталыштар, жер аттарынан аталыш, дагы и көрүстөндөрдүн турган жерлеринен дагы аябай бири-бирине дал келишип турат да. Ошондуктан биз мындайча айтканда сактардын тукумубуз деп айтсак. Ооба, жер аттары болсо мен өзүм Алтайга баргам. Мен Караколдон болом. Ошол Караколго баргам, Алтайдын Караколуна. Ал жакта Каракол, Чүй, Чүй бар. Манас көлү аябай көп да, аттары бирдей эле. Карасам, жаратылыш да бирдей эле. Аябай окшош экен. Демек биздин сактар Енисей, Алтайга окшош жерди сүйүнүп, ошол эки жакта жашаган экен. Аябай кызыктуу. Демек азыр көп киши айтат да, кээ бирөөлөр айтат, Чань-Шань кыргыздар, анан Енисей кыргыздар бул бир башка эл же бир элби? Ошого кандай туура жөнөкөй сөз менен айтса болот, ошол аргумент. Мына ошого мындай жөн эле мындай баягы өтө деле баягы илимди айтпайлы, мындай тотемдик жактан алсак деле, мынакей бизде тиякта да багыштар болуп атат, эң негизги немеси. И Чань-Шанда да бизде мына кыргыз элинде багыш уруулары болуп атат да. Мисалы үчүн мен эң кызыкканым эмнеге ушу багышка кызыгып калдым, бугууга. Себеп дегенде биз мусулманчылыкты кабыл алып атабыз да. Мусулманчылыкты кабыл алган элде бул аттар жок болуп кетиш керек эле да. А бирок биз сактап атабыз да. Демек, мисалы үчүн эгерде биз бул атты мусулманчылыкты алгандан кийин ала албайт элек да. Демек бул ат бизде мурда эле болгон, мусулманга чейин эле болгон да. Ошондуктан биз сактап калып атабыз да бул атты. Биз ага өтө маани бербейбиз. Бул тотемдик ат же бизге кереги жок деп айта албайбыз да. Демек, ата бабаларыбыз ушул аттарды көтөрүп жүргөн да. Ушул ууралар, ушул атта мурда эле болгон да. Ошондуктан мусулманчылыкты алганда мындай анчейин деле маани берилген эмес. Бул ат ошо боюнча сакталып кала берген да. Ошондуктан анан жанагы көрүстөндөрүбүз, мына тияктагы көрүстөндөр, бияктагы көрүстөндөр, кем суунун аты, уруулардын аттары баары тең бирдей болуп атат. Ошого мындай жөн эле үстүртөн көз караш менен карап айтканда деле, бул Енисей кыргыздары менен Чань-Шань кыргыздары бул бир эле эл. Бир гана нерсеси бул, эгерде жанагы жунгар босогосу эгерде ошол жер жабылбаса, анда булар ары өтүп, бери өтүп, баягы дайыма катнашта болушу мүмкүн болчу. А бирок эки учурда жабылган, бирөө хундар, бирөө жунгарлар учурунда. Ошондуктан бири-бири менен булар мындай байланыша албай калган да ошол доорлордо. Анан дагы бир нерсеси, жанагы Кыргыз Нур көлүнө жакын жайгашкан жанагы сагаиттерчи, булар жунгар жанагы босогосунун дал жанында да, мындайча айтканда, кыргыздар ошо сактардын доорунда эле, ал кезде сактар да мисалы, сактар ушул жунгар босогосун жаппаш үчүн бир бөлүгү ошого жакын турган болсо керек да. Ошондуктан дайыма бул жер ачык болгон. Анан эгерде коркунучтуу болсо, акырын гана мынтип туруп Чань-Шанга өтүп кеткен, бияктан коркунучтуу болсо, кайра акырын ошол жерлер аркылуу тияка өтүп кеткен деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол жерде дайыма жана сагайиттер туруп атат да. Булар качан гана кетип калган, качан жана жунгарлар отурганда, ошондо булар жунгарларга аралашып, жунгар урусу болуп да кетип атат. Экинчиден, Чань-Шанга дагы бияка кыргыздар менен кошо өтүп бияка кетип калып атат да. Чоң рахмат. Табылды Акеров, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Сизге чоң рахмат. Кудай буйрса, дагы бир чыгарыш, кийинки чыгарыш Золотая Орда, анан кийин Могулистан тема боюнча сөз болот. Чоң рахмат сизге. Милистер, сиздерге да рахмат чоң.